ошол аза менен ызанын эки жамандык кайсынысы түзүгүрөөк, эки жол кетип атса чечим чыгаралы. Жана ошондой эле кандай кылсам жакшыраак болот экен деген анализди көбүрөөк жасагандыгы менен тарыхта калат. Бирок Курманжанга чейин мен жаңыл мырзаны айтайын. Бардыгыбыз жаңыл болгубуз келет да. Жаңыл бизде кээде ушундай бир сезим болот, сен ушундай эле өзгөртүүгүң келет, бирок аялсың да, аттанып чыгып эле. Канике апабыз айткандай, атаң көрү катын болбой эр болсом, ажыбайдын жанында ажыбай болбой мен болсом деген сезим пайда болот. Себеби пендебиз көрүп турасың, тигилердин акылы жетпей аткан учурлар болуп калат. Ошондой биз жетпеген, ушул жердеги айымдардын бири да жетпеген уумат менен таанымалдуулук, күчтүүлүк, чечкиндүүлүк жаңыл мырзада болгон. Баатыр да болгон, колуна жебе да алган, элди да башкарган, ат да минген, эркектер да эсептешкен мураскер да болгон. Бирок бир өзүнүн ачуусун жеңе албаган үчүн трагедиялуу тагдыр менен бушады. Себеби аны барып колун сурап калсам багы басылып калат деп майданда багын баскысы келген, бирок сүйүп колун сурай албай аткан, жаңылып аткан Түлкү мырза мына канчыктын итиби деп койгон үчүн атып коюп, бир эрдин кунун төлөп доо катын болуп чыгат. Ошол мезгилде эми биз аял экенибиз жалганбы? Канчыктын ити болсо эми канчыктын канчыгы да келет, жеңилет, балким сурайт. Анда дагы этегинде өлүп атып бир нерсе айткан экен. Мен эмне башка кезде төрөлбөдүм. Көрбөгөн эр өлтүрүп өлгөнүн. Болбосо баары менде бар эле го. Бир жакшы аял анан эне болчу жаралганды. Сиз менен мен жеткенге жете албай жүрөтүп кеткен. Ошон үчүн азыркы турушубуз жакшы. Жаңыл биз боло албай өлүп калган. Ал эми Курманжандатка уулу эртең өлүмгө кыйылып атат. Эч кимге, бир да энеге мындай нерсени каалабайм. Балам ооруп калса кандай болосуң? Кимдин уулун өлтүрүп койдум экен? Апа кандайсыз, жакшысызбы? Сизге изинсе салып койдум деп кандай болобуз тууга келтирип ооруп калса? Балабыздын колу сынган болсо биздин жүрөктөрүбүз, нервтерибиз сынат. Бирок эртең баласы өлүмгө кетип аткан эне келип баламы бергиле десе да ошондо эмес, эки элге чабышмайт. Бирок келип балам шейиттик кут болсун деп өзүнүн ызасын, кайгысын, бар жогун жеңип айткан үчүн кыргыз аялдарынын визиткасына айланып, биз Курманжанын урпагыбыз деген атка алып келет. Бул эки абдан оор жана жаман нерсенин арасындагы түзүгүрөөгүн таптым. Ошон үчүн мен, урматтуу айымдар, ушул жерге келип мен барайын. Койчу, мен айтат эле ошол, Нуркыз мен айтат экен, Сайда устаза мен айтат эле, дебей, мен барайын, мен өнүгөйүн. Мен ошол жерге барып бир сөз айтсам мага, ошону аш болгондуу кыл, жугумдуу кыл деп келген айымдар, өзүңүздөрдүн айланаңыздагы айымдарга караганда Кудайга шүгүр бир кадам алдыга турасыздар. Ушул бойдон, ушул таризде уланта бериңиздер. Болгону биз өзүбүздү өзгөртсөк, өзүбүз мындан да жакшыраак болсок, бизге кандай мамиле кылышын кааласак, сиз мисалы бирөө урматташ үчүн мындан да маданияттуу болуш керектир балким. Кимдир бирөө сиз менен эсептеш үчүн балким илимиңизди өркүндөтүш керек. Күйөөңүз сиздин жаныңыздан чыкпай эле отуруш үчүн сонун тамак жеп, сыртқы келбетиңизди жакшыртыш керек деген багытты өзгөртсөк деген нерсе. Акырында 3 сөз бала тарбиялоодо программаларды жана аффирмацияларды өзгөртсөк. Мен ушул боюнча кийинки мезгилде TikTok'то жооп берип жатадым, мен өзүм деле кирбейм. Кыздар алып барышат. Кыздарды биз мынтип чоңойтобуз да. Мынау чайды, ушундай чайдан деп келсең, эртең кайненең мурдуңа куюп коет деп чоңойтобуз. Анан ал чайды кайра демдегени кетип кетип атканда, бизди же чайды же өзүнүн мүнөзүн мойнуна албайт, боло элек кайненесине жек көрүү пайда болот. Анан тултуңдап, былтыңдап калса, ал деле бала да эркелегиси келет. Тултуңдабы,